азыр эле больницадан алып келишти. Үйүнө азыр үйүнө киргизишет. Кичинекей бөбөгүздү. Карашпайт да. Дижал больницадан да араң мына кийде анализ албай коюшту. Эмеличи, кекиртектичи. Анан ушул жерден эки өпкөнүн времеде реанимацияга комага түшүп калганда балачы жүлүнөн салгандан кийин. Комага түшүп калгандан кийин муну деген реанимациядан ысыктын күнүндө жайында түшкөнбүз, кроватка жаткызып чечиндирип коюшуп. Кондиционер уруп эки өпкөсүн ателик тастап салышыптыр. Ошондон бул аппарат менен эме болуп калды да. Ассаламу алейкум. Биз азыр Кой Таш айылына келдик. Кой Таш айылында ушундай кичинекей бөбөгүбүз бар экен. 6 жашта бүгүнкү күнү. Бул бөбөгүбүз 4 жыл мурун ооруп калып, ошо 4 жылдан бери ушундай акыбалда экен. Азыркы учурда Турцияга мына декабрдын ортолорунда операцияга алып кетишет экен. Ошол жака акча каражат керек болуп, биз кыргызстандыктарга жана мекендештерибизге кайрылабыз. Бекжан энебиздин апасына айтып берсеңиз, ушу кандай болду, качан башталды? Бекжан азыр 6 жашта, ошо 2 жашында ооруп калган. 2 жашында ооруп, ушу бир күндө эле ушу состоянияга түшүп калды балам. Бул да Алланын берген сыноосу экен. Ушу температурадан эле үйдөн температура болуп барганбыз больницага. Анан подозрение менингит деп эле ошо температура түшпөй аткандан жүлүнөн салгандан кийин эле балам ушундай акыбалга түшүп калды. 2 жашында эже ушул жакта эле чуркап жүргөн. Чуркап эле жүргөн, ушул ойноп эле ошо. Балдардай эле. Ооба, кадимкидей эле баладай эле жүргөн. Ошо бир күндө ушул акыбалга түшүп калды да. Эмеден ушу подозрение такыр температурасы түшпөй койду 2 күн. 2 күндөн кийин анын диагнозун таппай, температура эмнеден болуп атканын билбей врачтар жүлүнөн салып, анан ошо жүлүнөн салгандан эле балам комага түшүп калды да. Кайсы больницадан? Инфекционныйдан. Инфекционныйдан, э? Тиги эле Фостойдо жайгашкан, э? Ооба. Комага түшүп калып, комада 8 ай жатты. 8 айда балам ошо жайында түшкөнбүз. Ушу реанимацияда мен киргизген эмес, үстүнө жайында жатып, ошол 2 ай дегенде баламды көрдүм мен реанимацияга кирип үстүнө. Ошондо баланын өпкөсү жакшынакай эле дем алып аткан. Бала ошондо эки өпкөсү ателик тас болуп, сук тийип, кондиционердин түйүнө жаткызып коюшуптур. Ошондон эки өпкөсүнөн суу уруп, анан ошо эки өпкөсү иштебей калып, мында аппаратка да түшүп калды да. Могу жерде эме деп коет экен, эки диафрагма деп коет экен, могу өпкөнүбүз ошо экөө жа эмеси иштебей калгандан аппаратка түшүп калды да. Азыркы учурда ошо операцияга бутуна контрактура болуп калган, могу эки буту, бир буту өспөй атат, могу кыскараак болуп, бир буту узунураак болуп, ушу контрактура деп могу жамбаш сөгү чыгып кеткен экен баланын. Анан ошо түрктөр келип, ошо Турциядан врачтар келип бекер көрүп баланы. Ошондо айтышты, жамбаш сөгү чыгып кетиптир. Могу жерлерин операция кылдыргыла, кеч болуп кете электе деди. Ошого биз андан ары реабилитацияга да керек. Үйлөңүз же. Ошо азыр баланы Турцияга алып барганга $4,5 миң операциясына керек болуп атат. Бутун операция кылганга. Анан бул жамбашын еще аны айтган жок, канчага жазышат. Жамбаш сөгү да чыгып кеткен экен. Анан реабилитация кылабыз дешти. 2 ай реабилитацияда болот. Анысын баргандан кийин билинет деди. Жалпысынан канча каражат дайындалып атат? Ошо бир $15,000 деп айтты да. Еще мен аяктан баланын жанында болушум керек постоянно. Мбанк номер 706 00 40 39.
оптима ошо видеого оптима азыр видеонун астына дагы эженин реквизитин калтырып коебуз. Кайдыгер карабастан видео менен бөлүшүп өзүңүз дагы аз да болсо ушу 6 жашар бөбөгүбүзгө жардамыбызды берели колубуздан келишинче. Турцияга аман эсен учуп барып азыр бул бутун операция кылып, анан кийин дагы андан ары дагы дарылатып ушул балаңызды бутуңузга тургузуп айыгып кетсин, жакшы болуп кетсин. Алла ыраазы болсун.